Влогду тарттык, эми аны таркатуунун убактысы келди. Ушунча аракет кылгандан кийин көбүрөөк адам көрсө, аларга жакса экен деп каалайбыз. Влогду таркатуунун бир нече сырлары бар. Влог тарткандар жана жалпы эле блогерлер лайк басып, комментарий жазып койгула деп коет эмеспи? Мунун себеби видеонун көбөйүүсү. Сиздин контентиңиздин алдында канчалык лайк, комментарий болсо, контент ошончо башкалардын лентасына чыга берет. Муну актив деп коет. Активди көбөйтүү үчүн влогду чыгарган соң дароо эле сториске бөлүшүп коюңуз. Контент интернетке чыккан убакытта активге ачык болуп турат. Эгерде аз киши көрсө, ошол бойдон калып калат. Ошондуктан влогду чыгаргандан кийин ссылкасын досторуңузга, туугандарыңызга жиберип коюңуз. Влогду жүктөгөнгө убакытты да тандаш керек. Эртең менен же түн ортосунда жүктөсөңүз, көп киши көрбөй калышы мүмкүн. Эң оптималдуу убакыт бул кечки маал. Адамдар жумуштарын бүтүрүп, социалдык тармактарды карай баштайт. Башында көрүүлөр аз болушу мүмкүн. Капа болбоңуз. Эң негизгиси, сиз өз аракетиңиз менен влог жараттыңыз. Көп нерсени үйрөндүңүз жана алдыда практика жүзүндө андан да көп нерсени үйрөнөсүз. Ар бир влогуңуз өзүңүзгө гана жагыш керек. Башкаларга окшошом же баарын таң калтырам деп иш алып барсаңыз, бир күнү тажап кетесиз.